Ассаламу алейкум, ардактуу биринчи кежинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Россиядан, Кыргызстандын булуң бурчунан, Жети Дубандан, агайыны достор абдан кайрылат. Мен фирмам бар, же болбосо жеке ишкеримин, бирок үй алганга акчам мындай тартыш болуп атат. Мен бөлүп төлөө жолу менен кантип алсам деген агайындар көп. Бүгүн сиздерге баштапкы төлөмү жок. Мисалы, $10.000, 1 миллион эме сомго айтайлы, 2 миллион акча жок эле. Бирок үй алсаңыз болот. Кайсыл жерден дей турган болсоңуз, Токто Көчмөн деген мынау үй таап берген компания. Кыргызчалатып айтып атам мен сиздерге, жалпак тилде эле. Алдымда Айназит деген кызыбыз отурат. Буга чейин Россияда бир топ мекендештерге үй алып берген. Азыр эми сентябрдан баштап мына Кыргызстанда кызмат кылып атат. Жети Дубанда кызмат кылганга даяр. Бишкек, Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад айырмасы жок. Сизде баштапкы төлөм жок болсо дагы, Кудай буйруса, бүт документ негизинде үй алганга даяр. Сөз сизден болсун. Саламатсыздарбы? Биздин компания жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биздин эң негизги фишка бул баштапкы төлөмү жок, даяр үй, дароо кирип жашаганча төлөй бере турган үй алып берген, жардам беребиз. Мисалы, азыркы учурда эми новостройкадан үй алган болсоңуз 2,5–3 жыл күтөсүз минимум. Төлөгөнчө күтөсүз. Бул жерде даяр үй, дароо жашаганча төлөп кутула бересиз үйдөн. Ошол биздин эң негизги. Көрөрмөн мындай. Азыр эми компаниядан көп коркуп, булар менен иштесе кандай болот деген маселе көп. Сиз бул жерге келип, маалымат биринчи кенен аласыз. 1 сом төлөбөйсүз. Болгону сиздин каражатыңыз сөзсүз каралат, айына канча табат, кирешеси. Бул сиз төлөй аласызбы, төлөй албайсызбы, сизге канча миң долларга чейин үй мындай төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар делген каралат сөзсүз. Мисалы, сиз 3 комната, 1 комната, 2 комната ала турган болсоңуз, сөзсүз документ негизинде такталат дагы ортодо акча берилбейт. Айназиктин колуна дагы бул жерге алып келбейсиз. Болгону банк менен келишим болот. Үйдү бул жакта берет. Кирешеңизди бүт карап туруп, ортомчу деп мындай айтканда туруп, ортомчу. Жер үй болобу, жер болобу, дондон болобу айырмасы жок. Сиздин купулуңузга толо тургандай, сизге талабыңызга так даана жооп бере тургандай үйдү аралык канчага чейин таап бере аласыздар. Мисалы, ал документти талапка жооп берди, кирешеси бир топ жакшы, баштапкы төлөмү жок, сизге документ толук алып келди, канча күнгө чейин аралыкта таап бере аласыздар? Эң тези 1 жума. 1 жума. 1 жумадан 1 айга чейин. Ушундай интервал ичинде даяр үй алып, ключуңузду алып, жашай берсе болот. Демек, биринчи бүт документ менен бүт бардыгы каралат. Агабыз кайсы областтан үй издеген болсо, ошол област, ошол шаардан мынау жакты дей турган болсо, демек даяр үй 4 күн аралыгында чыгып калса деле, келишим негизинде ошону алып бергенге даярсыздар. Ооба. Канча бат тандасак үйдү, ошончо бат ключун алып киресиз да. Мына бул жерде сиз гана Кудай буйруса чече аласыз. Документ жооп бергенден кийин эле талапка өзүңүзгө жаккан үйдү ала аласыз. Болгону Айназик үйлөрдүн түрүн сиздерге сунуштай алат. Мына үйдү алсаңыз болот, мына үйдү алсаңыз болот, каласаңыз жер үйдү алсаңыз болот, каласаңыз мына жерди алсаңыз болот. Бирок анан үйдүн дагы документи баягы сиздер күйбөй тургандай документ карайт. Бул жерде бүт үйдү юристтер бар сиздерде? Юристтер бар. Юристтер бар. Россияда дагы, Бишкекте дагы, Ош, Жети Дубан деп айттым. Талапка жооп берип, үйдөн күйбөй тургандай кылып туруп, документи таза документтерди эми банкте эле Кудай буйруса эки жагын текшерет. Ага чейин бул жак текшерет. Сонун кылып туруп Кудай буйруса жашай тургандай кылып алып бере алат. Мисалы, бир комната үйлөрдү баштапкы төлөмү жок, орто эсеп менен канча төлөп калат? Сыр болбосо. Эгерде бир 3 миллионго бир бөлмөлүү үй таап алсак, 3 миллиондун айына төлөмү 50 миңден 55 миңге чейин болот. Бул эң минимальный айтылганба, биздин Ош шаарынын расценкасы боюнча. Мисалы, Жалал Абадтан же бир региондордон кайрылса, ал жакта баалар бир аз арзаныраак. Ошого индивидуально, ар кимдики ар кандай болот. Минимум Ош шаарында 3 миллионго 50–55 миң болот. Көрөрман, азыр эми Ошто баарыңыздарга маалым, мен башка областты айтпай эле коеюн. Бир комнаттарга эми канчадан жашап атканы баарыңыздарга маалым. Ошол акча бул жеке сиздин куржунуңузга түшүп атат, үй сизге өтүп атат деген нерсе. Азыр сиз бирөөгө эле берип атпайсызбы? Аймай бирөөгө бересиз, сизге үй өтпөйт деле. Сиз бир 6 жылдынбы, 5 жылдынбы, 10 жылдын аралыгында төлөм менен үйдү толук өзүңүзгө өткүзүүгө мүмкүнчүлүк бар дегени бул.
Андыктан ортодо акча ойнобойт. Эч кандай баягы жаман комментарийдин бизге кереги жок. Маалыматты кенен алыңыз. Акча сунушталбайт бул жерде. Сонун документтин негизинде бүт кызмат ортолугунда каралат. Аны ачык айкын айтылат. Кудай буюрса, так даана иш жүрөт. Биз дагы аныктап, тактап анан рекламага чыгарып аткан учурубуз.